Өкмөт үйүнүн алдына митингге чыккандар менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожашев жолукту. Аны менен кошо экономика министри, салык кызматынын жетекчиси да чыкты. Кожашев ишкерлер кайрылуусун кабыл алып, алардын талаптары караларын айтты. Белгилей кетсек, бүгүн 21 декабрда жаңы салык кодексине нааразы болгон ишкерлер өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө орнотууга каршы. Жаңы салык кодексинин киргизилиши терс таасирин тийгизет деп кооптонуп жатабыз. Биринчиден, өндүрүш кымбаттайт, андан кийин бизнес өлүп баштайт. Биздеги товар жүгүртүүдөн каражат ала башташат. Бул кирешеден алда канча көп дейт ишкер Эмиль Ашымбаев. Ошондой эле бүгүн Дордой дыйкан базарынын сатуучулары да митингге чыгышууда. Алар көзөмөл кассалык машинага каршы. Алардын айтымында кассалык аппараттар орнотулгандан кийин ишкерлер товарларынын баасын көтөрүүгө аргасыз болушат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү митингдин катышуучулары. Аты жөнүм Атай Бейшенбек, мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен өзүм туугандарым, мен өзүм келинчегим дагы бизнес, чакан бизнес иштерин кылат. Бирок мен такыр бөлөк маселеге токтолгум келип атат да. Бул салык кодексин биз мына иштелип баштагандан баштап издедик, эч жерден таба албадык. Мына азыр керек болсо телефонуңуздардан салык кодекс деп киргизсеңиздер, мына жогорку кеңеш 3 окуудан окуса дагы ошол жерде дагы жок, мыйзамдар бөлүгү иштебейт. Салыктын сайтында да жок. Мына керек болсо Килейген 24 кж деген агенттик канча жол запрос жөнөтсө дагы тилекке каршы ала алган жок. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген мына ич өзүлөрү эле кабыл алып, анан элге кыйынчылыкты бүгүнкү күндө жаратып койду да. Эми кече күндөн баштап мына талкуу башталганда айрым кыргызстандык жарандарыбыз түшүнбөй, туура эмес багытта бизге маалымат берип атат. Байдыңар, салык төлөгүлө. Мына булар иштеп жүрүп, базарда иштеп жүрүп, байып, Килейген зып айдап жүрүшөт, эмнеге салык төлөбөйт деп. Мен айтар элем, бул ушул салык төлөп, мына бүгүнкү күндө өзүлөрүнүн ишкерлик иштерин укугун коргоп келген адамдар үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз анча-мынча иштерди аткарып атат. Болбосо башка өнүгүп кетчү биздин социалдык экономикалык долбоорлорубуз жок нерсе. Эми мисалы айтып атпайбы азыр темир 100 сом болсо 200 сом болду. Экеси кымбатталды. Мына азыр сиздердин араңыздарда коллегаңыздар менен сүйлөшүп атып угуп атам. Мына алтынды алып келип атам дейт. Мен алып келип бияка саткычакты баасы ылдый түшүп кетет дейт. Анан мен мынчадан алдым эле деп базар баасы менен сата албайм дейт. Бирок ошол обороттон кантип мен салык төлөйм дейт. Эгер мен киреше таппай атсам. Артка кетип атсам мисалы үчүн. Ана ошондуктан бул жерден мындай инфляция деген түшүнүк бар. Бирок кандай гана кымбаттоо болду. Мына биздин керек болсо бир учурда морковкабыз кымбаттады, туурабы? Ошол учурларды кантип обороттон салык төлөйт? Чыныгы кирешеси болсо төлөсүн. Адилеттүү салык системасы болсо төлөш керек. Бирок жалпы обороттун суммасынан салык төлөйт деген бул элдин чоң көйгөйгө жаралат. Анткени айла жок, азыр ишкерлерди кыйнаса мына коомдук тамактануу жайларында, ошол эле фастфудтарда эми выручкадан 8% төлөшөт. Эми ойлоп көрүңүздөр, эртеңки күнү ошол сатып алып жаткан базардан сатып алып жаткан карапайым элдин чөнтөгүнөн ошол 8% суруу алып мамлекетке төлөнөт. Элди кыйнап мамлекеттин киреше бөлүгүн толтурам деген бул чоң жаңылыштыр. Шарт түзүп бериш керек. Мына мен сурайт элем, пандемиядан кийин кандай шарт түзүлдү? Мына могул жерде канча базардын өкүлдөрү турат, барбы? Сиздер айтыңыздарчы, мага момундай шарт түзүлдү деген. Тилекке каршы биз мамлекетке түшүнбөй мамиле кылып атабыз да. Шарт түзүп бере албай атат, туурабы? Тескерисинче жапкандан кийин шарт түзүп бербей канча штраф салды, туурабы? Канча кишини кыйнады. Эми ушул учурда бир шарт түзүп берип, алдын алып, кеңешип, могу ар бир базардан жок дегенде 5тен өкүл алып келип, ушул салык кодексин иштеп чыгып аткан ар бир ишкерликтерди жүргүлө, келе, кеңешели, ыңгайлуу болобу силерге деп сүйлөшсө, баарыбыз бир чечимге келет элек го. Анан эч бир спецификаны түшүнбөй, бир гана базар эмес. Базар, коомдук тамактануу канча жагдай бар, бизнес түрү. Спецификасын түшүнбөй туруп, кабинетте отуруп, анан бир бизнестин иштөө тартибин кабыл алган бул
бүгүнкү күндө мына ушундай толкундоолорго алып келип атат. Мына бүгүн карасаңыздар, Дордой базары чыкты, өзүнчө чогулушту, Татан чыкты. Андан кийин канча акырындан чыгып атат. Эми эгерде Садыр Нуркожоев бүгүн элдин угуп бул салык кодексин кайра иштеп чыгып артка кайтарбаса, ошол топтун баары биригип нааразычылыктар күчөйө берет. Эгерде кабыл алып койсоңуздар деле, мына мен ачык айтайын, бизнес айла жоктон 8%дык ошол салыкты эртеңки күнү сатып жаткан товардын наркына кошот дагы сатып алуучу эл кыйналат. Анткени анчалык киреше таап аткан бүгүнкү күндө мен ушундай кыйрап кетти деген бизнесмендерди азыр мисалы көрө элекпин. Бизнестен кыйрап аткандар бул салыгын жашыргандар. Төлөбөй жүрүп мына чиновниктер менен жамынып бир салык төлөбөгөндөр бүгүнкү күндө кыйын болуп атат. Карапайым мен мына могул жерде бардыгы патент алып жүргөндөр, бардыгы патент менен иштеп жүргөндөр. Бирок бүгүнкү күндө ушул адамдардын бардыгын тобокелчиликке салып койгон менимче бул өтө чоң жаңылыштык. Ошондуктан кеч болуп кала электе салык кодекси артка кайтарылсын. Салык кодекси артка кайтарылсын. Кайтарылсын. Мындай кодекс менен жашоо шарты өтө начарлайт. Ошондуктан кымбаттоолорго ансыз чыдап келаткан жаныбыз бүгүнкү күндө мындай кодекс менен Кыргызстан эртеңки күнү өтө чоң абалга жаралып калышын алдын ала эскертип атабыз. Мына президент ушул күнү 27-декабрь күнү Нарында болгон президенттик шайлоодогу айткан сөзү бар. Эл менен кеңешип, туура эмес багыт кетип баратса ачык айтып тургула деп. Мына чогулдук, ачык айтып атабыз. Каршылык жок. Сиздин жаныңызда жүргөн акылдуу сымал кеңешчилериңиздер бүгүнкү күндө элге каршы ишти жүргүзүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин колтук чөнтөгүнө кол салып тура айтып атасыз. Киреше булакты көбөйтөм деген жаңылыштык. Кеңешчилериңиз эсте келсин. Өткөндө айттыңыз, асманда жүрбөй жерге түшкүлө деп. Жерге түшкүлө. Базарларды кыдыргыла. Тууган уруңар менен алыс болбосо да сүйлөшкүлө. Ошондо түшүнөсүңөр салык кодексинин кандай зыян тартаарын. Алыс барыштын кажети жок. Коңшуларыңар менен, таксилер менен сүйлөшкүлө, базар менен сүйлөшкүлө. Эми кантип таксист ККМ касса көтөрүп алсын? Эми кантип сен мен орындагы павильондун карызга жазып алат экен кеде. Кантип ал ККМге карыз деп жазып жөнөтөбү? Же болбосо мен сүт алып алып ирип кеттир деп кайра возврат кылсам, ККМге ирип кеттир атай алып келди деп кайра возврат кылабы? Түшүндүрүп беришпейби баары? Ошондуктан ачык талап бул. Бул реалдуу талап. Демек бүгүнкү күндө кыргызстандыктар биз айтып атабыз, мыйзам бузбайлы. Салык кодексин артка кайтарып бергиле. Кенен коомдук талкуу кылгыла. Түз эфирге чыгаргыла. Мына айтып атасыздар. Мен атайын көрүп чыктым. Дордойдон, башка жерлерден министр экономики, салык эмесинин төрагалары жолукканда айтып атышат. Суроолорго жооп берип атабыз деп. Кимдин суроосуна жооп берди? Суроолордун баары ачык калып атат. Өтө көп рисктер бар, анын баарына жооп бере албай коюшту. Ошондуктан өзүңөр түшүнүп, бул салык кодексин артка кайтарып коюшуңуздар керек деп ойлойм. Анан могул жерде кайрылуу бар экен. Бул жерден айтып атам, майдаланып эч кандай бир багыттарга берилбей, бир эле талапты коелу. Албетте 2008-жылкы кабыл алынган салык кодекси иштеп чыгыш керек. Заман өзгөрүп атат, баалар кымбаттап атат, жашоо шарты да өзгөрдү. Бирок анын баары адилеттүү, анан эл менен кеңешилген салык кодекси болуш керек. Бир талап бар. Бул бир талап Садыр Нуркожоев бүгүн салык кодексин артка кайтарсын деген талап. Колдойсузбу? Колдосок бул катты каспий күйдө киргизип берели. Бул айла жок. Элдин акыркы кадамы болуп атат. Ким эле мында сууктан чыгып талап койсун, туурабы? Туганда айла жоктон чыгып атабыз. Анткени эртең тобокелчиликтер көп болуп атат. Ошону алдын алып коелу деп эскертип чыгып атабыз. Кабыл алсаң ошондой эме. Ошондуктан мына ушул эме болсо баарыбыз кол коюп ушул кайрылууну расмий президенттик аппаратына өткөрүп берели. Алар иштеп чыгышсын. Анткени 1-январь кабыл алынат деп атат. 3 окуудан кабыл алган. Азыр бир гана президенттин кол коюусу калды. Бул жерде эч кандай өзгөртүү киргизе алышпайт. Анткени кайра 3 окуудан өтүшү керек. Ошондуктан бул салык кодексин жаңы келген депутаттарга өткөрүп берсин. Жаңы келген депутаттар карап, эл менен кеңешип, ар бир шайлоочусун кыдырып, анан кабыл алышсын.
кетип аткан чимкириктердин өткөрүп берген налог кодексу жарабайт. Келіңіздер, ким сүйлейм десе, келіп өз ой пікірлеріңіздерді бөлішіңіздер, ачык айтыңыздар. Не келдик бұл жерге? Нени талап кылып атабыз дегендей. Барбы айтчу сөздөр? Жок болсо анда биз мыйзам чегинде ушу бүгүнкү чогулган немебиздин аягы ушу кол коюп барыбыз азыр могу кар жаап атат, астына кирип ручка менен баарыбыз кол коюп чалып. Мен бир тактоочу сунуш киргизип коеюн эгер колдосоңуздар. Бүгүн 27-си экен. Биз талап кылалы 29-на чейин салык кодексин артка кайтарсын. Болбосо 29-дан баштап мен расмий түзөтүлгөн кайрылайын. Бардык ишкерлер анда баарыбыз чогулуп элден да суранам. Пандемия болсо, Баткен окуясы болсо, канча каргашалуу болсо, бизнес биринчи жардамга келип атат го. Бүгүн бизнес жардамга муктаж кезде эл да колдоп беришибиз керек. Ошондуктан 29-на чейин талап коелу. Артка кайтарса кайтардык, кайтарбаса анда биз бессрочный митингге чыкканга муктаж болобуз. Срок берели 29-на чейин бул салык кодексин артка кайтарып беришsin. Анда келиңиздер баарыбыз ушуга кол коюп, анан мыйзам сыйлаган адамдарыбыз да убакыт берели. Рахмат.